Сат. Долларға көз қычыса, алтын қасқан келін сат, ысып көлде жерің сат, оптом десе жетелдік, көлгі қошып елің сат, қойды жәрі черің сат, жылқы жәрі керің сат, айраның сат, сүтің сат, байының деп бүтін сат, тұқым болар малыңды сен білін сат, бай үшін сат. Жағып қалса біреуің ай жақшы көрген түшің сат, топчыларда пұл болады, аға қошып бүчің сат. Музейдегі бұл көргөзмө коомдун кызуу талкуусуна алынды. Муну уюштуруучулар искусство деп жатышат. Бул канчалык деңгээлде искусство? Анда эмесе муну уюштуруучулардан сурап көрсөк. Саламатсызбы? Сиз бул жактан бүгүнкү көргөзмө боюнча айта кетсеңиз. Саламатчылык кыздар. Бул биринчи жолу Кыргызстанда уюштурулат. Ушундай бир жакшы бир жаңылык болду Кыргызстанда. Жакшы нерсени алып келип, искусство мынакей жаштарды өстүрөлү деп атабыз. Элге мындай билим берели деп атабыз да. Бул жакта ички эмдилип коюпсуздар. Бул канчалык деңгээлде искусстволукка жатат? Бул деген алыстан карасаң көпөлөк болуп көрүнөт. Буну жогорку искусствону түшүнүш керек да. Бул деген келип биздин кыздарыбызды бузуп атышат, жаман үлгү көрсөтүп атышат. Бул биздин сиз мындай жигиттер такыр мындай музейге келип биргитип көргөн эмес. Ошон үчүн ушинтип сүйлөшөт да, мына айылдыктар. Бул маданиятыңызды көтөрсөңүз жакшы болот эле да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта чыр чыгып кетти. Бул канчалык деңгээлде искусство экенин биз көрүүчүлөрдөн сурап көрсөк. Саламатсызбы? Сиз бул жактан көргөзмөгө келиптирсиз. Бул жактан канчалык деңгээлде жаңылыктарды көрө алдыңыз? Жаңы искусствону көрдүм. Көрүлө жүргөн искусство экенин көрсө. Бирок искусство экенин билбептирмин. Сиз көрүлө жүргөн кимдейсиз? Кайсыл жактан көрдүңүз эле буга чейин мындай искусстволорду? Айта албайм. Бул өзгөчө көргөзмөнү көрүү үчүн Европада көп жылдан бери жашаган Рафаэль Базарбаев да келген. Анын айтымында демократиянын туу чокусу, тагыраагы гендерлик теңдикке жетүү үчүн кыргыз коомуна искусствонун ушундай түрү керек дейт. Мен өзүм Европадан келдим. Бул Европа үчүн, батыш үчүн албетте жаңылык эмес, Кыргызстан үчүн жаңылык болуп атат окшойт. Мына элдер таң калып түшүнбөй калгандар болуп атат. Мындай көргөзмө бул дүйнөнүн көп жеринде, айрыкча батышта, Европа өлкөлөрүндө болуп эле турат. Кыргызстан үчүн жаңылык болуп атат окшойт. Албетте эл бара-бара үйрөнүп кетет. Буга деле ушундай көргөзмөлөрдү тез уюштуруп турса, бул мына искусство да бул, мына дүйнөлүк классиканын бир шедеврлери коюлуп атат. Батыш өлкөсүнөн келген искусство өкүлү менен баарлашып жаткан учурда кыргыздын каада салту үчүн күйгөн патриоттор баарлашууга мүмкүнчүлүк берген жок. Бул менталитетте отура берсе, маданият өнүкпөй калбайбы, анан бара-бара эл үйрөнүп кетет. Ушундай көргөзмөлөр тез уюштуруп туруш керек. Качан кыргыздын балдары чачын боеп, мондага боеп жүрчүлөр. Бул деген биздин улуттук нарк наслибизге каршы келип атпайбы? Эркектер кантип чачын боечүлөр? ГИП, Европанын баары ушулардын баарын алып келбедиби? Искусствону түшүнбөгөн балдар ушинтип айылдан келген балдар ушинтип айта берет. Буларга көңүл бурбай эле коюш керек. 2019 жылдын эң чуулуу иш-чараларынын бири дал ушул көргөзмө болду. Бул искусство кыргыз коомунда өйдө көтөрүлөбү же ылдый түшөбү, аны убакыт көргөзөт. Айтолкун Анапияева, Арген Молдалиев, Хайп Ньюс 5 канал үчүн.